Талас жана Ысык көл облустарында эгилген жаздык арпанын кара көсө илдети боюнча кооптонууга негиз жок. Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбековдун айтымында Россиядан алынып келинген жогорку сорттук арпанын вакула түрү Манас, Ысык көл, Түп, Ак Суу жана Жети Өгүз райондоруна айдалган. Тилекке каршы анда кара көсө илдети аныкталган. Министрликтин буйругу менен комиссия түзүлүп, жеринде текшерүү иштерин жүргүзүп чыккан. Олуттуу коркунучтар жок экенин белгилеген министр илдет чыккан аянттардагы түшүм текшерүүсүз толугу менен Тоютка жөнөтүлө турганын билдирди. Бул кара көсөнүн ошол аянттагы 0,5%га чейин эгерде ооруй турган болсо, ал эч кандай мындай экономикалык дагы бир оорчулуктарды алып келбейт. Жеринде комиссия кыдырып чыкты, баарын тең, мындай бир олуттуу коркунучтарды алып келе турган эч кандай фактылар жок, кооптонуу дагы жок. Бир гана нерсе ушул Россиядан келген жогорку түшүмдүү вакула сортундагы жаздык арпанын ошол кара көсө менен ооруган участкалары апробациядан өтпөйт. Алар толугу менен Тоютка жөнөтүлөт. Ошо менен бул кара көсө боюнча маселе жабылат.